Assalamu alaikum урматтуу Ош Кабар каналынын подписчиктери, биздин мекендештер, амансыздарбы? Биз бүгүн 2019 жылдын 2-февралы биз Жапалагуна базарындабыз. Көпчүлүгүңүздөр спринтер, портер лаболордун бааларын билип бер деп сураныңыздар эле. Ошол автоунааларды тартып, баалары бүгүн кандай болуп жатат? Сиздерге билип берели. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Биз ар дайым сиздерге базарда болуп жаткан реалдуу гана бааларды жеткирип турушка аракет кылабыз. Акырына чейин көрүңүздөр. Портер 2 үлгүсүндөгү автоунаа, ак түстөгү. Жакшылап тартып көрсөтөлү. Чыгарылган жылы 2009 жылы чыгарылыптыр. Объем 2.5, пробег 96200 километр, механика, расход 8-9. Телефон номерин да көрсөтө кетейин. Экранда көрүп турган номерге чалып байланышсаңыздар болот. Баасы канча дедиңиз? 550. Баасы 550 миң сом экен. Канчадан бери минесиз муну? 4 ай, 5 ай болду. 5 ай келгенби? Келгенде эле өзүңүз алгансызбы? Биринчи хозяин экен. Өтө жакшы машина экен. Бул портер тууралуу маалыматын билсек, нарашкалары бар экен. Чыгарылган жылы 2001, 2.6, расход 8-9. Телефон номерин да көрсөтө кетейин. 2001 жылы чыгарылыптыр. Баасы канча дедиңер? 380. Баасы 380 миң сом кеми бар. Бу буткалуу портердин баасын билсек, арты бутка экен. Чыгарылган жылы 2006 жыл, 2.5, расход 10. Телефон номерин көрсөтө кетейин. Готовка 2006 деп жазып коюптур. 2.5 объем. Баасы 330 миң сом кеми бар деп атат. Артынан дагы көрсөтүп коеюн. Эгерде утка портер издегендер болсо, номерин көрсөтүп кеттим, ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Бул КамАЗ Россия транзиттик номеринде экен. Оформлениеге даяр. 55-111. Самосвал КамАЗ экен. 55-111. Орто абалда экен. Чыгарылган жылы 97 жыл. Баасы 490 миң сом деп жазып коюптур. Эгерде самосвал КамАЗ дегендер болсо, ушул номерлерге чалып кайрылсаңыздар болот. Бул бир аз алысырактан көрсөтүп коеюн. Аккумуляторлары дагы жаңы экен. Баллондору азыр жүрүп турат. Бул дубль кабиналарда суранып кеттиңиздер эле. Дубль кабина портер чыгарылган жылы болсо 2002 жыл экен. Баасы 360 миң сом деп жазып коюптур. Срочно дейт. Эгерде дубль кабина издеп жаткан болсоңуздар, ушул экранда көрүп турган номерге чалып байланышсаңыздар болот. Орто абалдагы дубль кабина портер автоунаасы. Портер 2 үлгүсүндөгү автоунаа, чыгарылган жылы 2005. Баасы $5900 деп жазып коюптур. Qancha o'tayotgan buni o'zi? Porter bir
үлгүсүндөгү автоунаа. Жалал Абад номеринде экен. Чыгарылган жылы болсо 2004-жылы экен. 2.5 объем. Баасы 370 миң сом деп жазып коюптур. Ушул номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Эгерде ушундай 350 миң сомго берет экен. 350 көрөм 2004. 2004 кожный салон. Нарашкасы үйдө. Нарашкасы да бар экен бул жерге. Нарашкасы үйдө турат дейт. Нарашкасын кошуп бересиз же кыласызбы? Кошуп берет экен нарашкасын да. Россияга кетип аттым да. Тез арада сатылат экен. Мына салонда көрсөтүп коеюн. Кожный салон. Жакшы абалдагы балондору жаңы, жакшы абалдагы автоунаа экен. Мындай арзаныраак портерлер болсо тартып кой деп сурандыңыздар эле. Бунун баасы бир аз арзан экен. Жылы дагы чыгарылган жылы 91-жылы чыгарылыптыр. 2.5 объемдо. 90 кечиресиздер 97 экен. 2.5 объем 8.9. Мени дейт 270 миң сом деп жазып коюптур. Ушул номерге чалып байлансаңыздар болот эгерде арзаныраак портер издеп жаткан болсоңуздар. Бул лабаны билип берели. Чыгарылган жылы болсо 99-жылы экен. Объем 0.8 67 механика, бензин 180 миң сом кеми бар дейт. Ушул номерге чалып байлансаңыздар болот. Может, андан да түшүп берет. Будка лабо издегендер үчүн, мына будка лабо экен бул. Арты будка. Чыгарылган жылы болсо 2004 дейт. Жакшы кеми бар экен, көп эле. Канча дедиңер? 270 миң сом кеми бар дейт. Номерин да көрсөтө кетейин. Эгерде ушундай будка лабо издеп аткан болсоңуздар, номерин көрсөтө кеттик. Чалып байлансаңыздар болот. Бул будканын артынан да тартып көрсөтүп коеюн. Бул лабонун да баасын билели. Чыгарылган жылы 2000 канча? 2015 экен чыгарылган жылы. Жылы жаңы экен. 08 объемдо механика. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Баасы канча деп атасыңар мунун? Баасы 280 миң сом экен. Бул арзан лабо сурагандарга баасы арзан экен. Арзан лаболорду көрсөтүп коюңуз. Арзан лабо сурадыңыздар эле, арзан лабону тартып бериң деп. Арзан лабону да таптык биз. Бул чыгарылган жылы 98 08 56 100 миң сом деп жазып коюптур, бирок 80 миңге берем деп атат. Номерин да көрсөтүп коеюн. Ушул номерге арзан лабо издесеңиздер, чалсаңыздар болот. Офисте айтып коерейинби? Нарашкасы жок экен. Канча экен? Ушул автоунаанын баасын билели. Дельфин спринтерлер тарт дедиңиздер эле, бул эл ташуучу ыңгайлаштырылган Mercedes Дельфин деп коет спринтер. Чыгарылган жылы 2008, объем 2.2, расход 910 литр, механика 14 миң АКШ долларын сурашып аттыр. Эгерде ушул автоунаа кызыктырса, экранда көрүп турган телефон номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Азыр салонундагы бир жолу сиздерге көрсөтө кетейин. Өтө жасалган, жакшы абалдагы автоунаа экен. Мына учурда жүрүп турат. Канча орундуу экен бул? 16 орундуу экен.
Бұл салонунун ичи 16 орындуу. Таза жакшы абалда менилген автоунаа экен. $14,000 AQSh. А бул автоунаа болсо Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа. Эл каттам багытында 315 маршрутта жүргөн экен. Чыгарылган жылы 2004. 2.2 объему. 2.2 объем. Баасын канча дедиңер? 550. Баасы 550 миң сом дешип атыр. Ушул номерге чалып байлансаңыздар болот, Sprinter издеп аткан болсоңуздар. Бамперлерин да жакшылап көрсөтө кетейин. Азыр салонун көрсөтөм. Эскерте кетсек, документинде 18 орындуу экен. Документ боюнча, отургучтардын саны болсо 16 экен азыр. 550 сүйлөшөбүз дейт. Бул местасы эмеси линиясы мененби? Эскерте кетебиз. 315 маршрут каттамында линиясы менен сатылат экен. Сүйлөшөбүз дейт ал жагына. Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа. Эл ташуучу. Баасыны 500 миң сом деп атышат. Азыр жүрүп турат учурда. Чыгарылган жылы 2002 жыл 8-9. Эгерде ушундай үлгүдөгү автоунаа издеп жаткан болсоңуздар, ушул экраныңыздарда көрүп турган номерлерге чалып байлансаңыздар болот. Салонуна бир жолу көрсөтө кетейин. Салонуна көрсөтө кетейин. 16 орындуу. Баасы 500 миң сом. Кеми бар бен 500 миңден? Срочно değil. Азма акча зарыл экен. Чалып алып калсаңыздар болот, бирок срочно сатылат экен. Акча зарыл болгондуктан. Автоунаада эч кандай айыбы жок дейт. Mercedes Bus сатылат экен. Бул каттамы менен сатылабы же өзү эле линиясы менен? Линиясы менен сатылат экен. 128 каттамда жүрүптүр шаарда. Чыгарылган жылы 93 жыл 29-10-12. Телефон номерин көрсөтө кетейин. Баасын да бир жолу айтайын. Канча дедиңиз? Баасы 150 миң сом. Эскерте кетебиз. Өзүнүн каттамы линиясы менен кошулуп сатылат. Линиясы менен сатылат. Бул салонун ичи экен. Бул Sprinter дагы свежий перегон деп жазып коюптур. Ээси азыр жок экен, бирок баасын жазып коюптур. 2005 жылы чыгарылыптыр. 13.500 AQSh деп жазып коюптур. Ушул номерге чалып байлансаңыздар болот. Салону дагы таза Sprinter экен. Урматтуу Ош каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, сиздерге кайсы машина керек? Ошол тууралуу өз оюңуздарды, кайсы машинаны көбүрөөк тартайлы? Комментарийге калтырсаңыздар, биз ошого каратып сиздерге тартып беришке аракет кылабыз. Бүгүн эскерте кетсек, базарда көп эле автоунаалардын ээлери болбойт экен. Ошондуктан ээлери барларды гана тартып көрсөттүк. Эртең базар жакшы болот. Ошондо сиздер айткан автоунааларды тартып беришке аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар.